Абдулда Иманқұла! Фамилиям айтпай эле адатың жана Абдулда деп койбойсуң. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Тойго кичине кечигип калгандар эле байкабай калбаса, той башталарынан келгендер көрүп калды. Той башталарда эле ушу манас чыга калып, дүйнөдөгү эң жакшы адам ким тынар, ең адам керчиликтүү адам ким тынар деп эле кыйкырып атса, мен өзүм тетиякта отуруп алып эле уялып аттым да. Ай манас, эгер мендей болуп аны жакшы билгениңде муну айтпайт элең. Жок дегенде коллективинин арасындагы эң жакшы адам, туугандардын арасында эң жакшы адам десең дагы кичине мындай болуп отурат элем да. Столдун астына башымды катып алып отурдум уялганыман. Мен туугандар Тынардын атасын көргөнүм жок, бирок апасын көрүп калдым. Абдан жакшы сүйлөгөн сонун киши эле. Жалал Абадка барып Тынардын үйүндө 2-3 күн жүрүп калдым. Бир күн айтат апасы: "Айланайын Абдулда, ушул артисттердин арасында акыл эстүүсү ушул деп сени аябай жакшы көрчү элем. Көрсө сен деле жакшы эмес окшойсуң" деп калды. Эже эмне болду, эмнеге десем, билбейм айланайын. Ишенип ушу ээрчитип жүргөнүң ушул Тынар болсо, сен деле акыл эсиң ордунда эмес экен деди. Бул дейт, эртеден кечке чейин уктайт дейт. Кечинде чыгып кетет дагы ошону менен таң атканда келет. Өлүңдү көрүп калайын. Бул Тынар эмес, Тывар өлүңдү көрөйүн деди эле. Жанагы интермедиада мен пайдаланып жүргөн сөз менин сөзүм эмес, ушу Тынардын апасынын сөзү. Мен муну эмнеге айтып атам? Үй салып атам дейт. Анан эле ойлоном, бул кайсы акчасына салып атат деп. Акыркы жылдары Кудайга шүгүр Тынар экөөбүз биригип барган зал концертке эл толот. Концерт бүткөндөн кийин эле, "Эй Тынар, биягы кандай болду?" десем эле, акча сас болуп чыгып калат да. Эл жакшы эле болду го, эмне болду десем, аке сурап эмне кыласыз? Элдин баары оостон кирип кеттир дейт да. Эгерде оостон элдин баары бекер кирип кеткен болсо, жанагы чыккан таежелериңдин бирөөсү билет сатып алып киребиз деди, туурабы? Эгер сен таежеңе чакыруу бербеген болсоң, ким бекер кирип кетти, Ушуну мен УКМКга айтып текшертейин. Балким чындыгына чыгып билинип калабы дейин деп ойлонуп атып, ушу Элизанын көңүлүн кыйбай турам да. Далай чайын içtim эле деп. Эми кандай жол менен салсаң дагы ушул үйүң ылайым ак жол тойлуу үй болсун, куттуу үй болсун. Ошол үйгө келин ал. Ошол үйдөн кыз чыгар. Эшенкул айтып атпайбы азыр? Эмне дедиң Эшенкул, теге эл үйдөн кийин тартипке кел депчи. Өзү мындай, кыргызда ден соолугу таза, акыл эси ордунда эркектин башы эл үйдөн кийин иштей баштайт. Так что Элиза дагы бир 2 жыл чыдап тур, болду, башы анан иштейт анан. Азыр кеңкелес болуп эле жүрөт мунун. Мына жерде отурган достордун баары билет. Тамаша, жакшылык болсун. Дагы карасаң, жанагыл өзүм шектенип атам. Бул кайсыл акчага салды деп жанагыл ойлордун баары келип атат, ойлонуп атам ушу. Аны мас келгенсип акча да беремби деп атам да. Жок дегенде ушуну албай эле койбойсуңбу, эртең да той бар эле. Жақсы.
Саным болды. Тынар аке, үйін көрдіңер бі? Жаман чоң екен, чын эле. Сізді алдап эле жүрөт экен. Анан урматтуу коноктор, эмне болсо да тамаша Тынар аке. Бул арашан койлор менен салып атпайбы? Мисалы 50 000 сомго алат, кайра 50 000 долларга сатат да. Аны сен билбейсиң. Жанында жүрүп мен билем да. Мынабул жерден 20 000ге алат, өзү али көрөлек, бирөө чалып калса жанагы койду козусунда баккамдай мактайт да акмак. Ай, жакшы. Мына арашан саткандар отурат. Арашан, жакшы. Ушу кол чап аткандардын баарына ишенип колунан эчтек албагыла. Сен булардын арасында жүргөн Тынарды мен билем. Жакшы. Не болсо дагы экөөңөр бактылуу болгула. Чогуу жүрөсүңөр, чогуу иштеп атасыңар, чогуу концерт коюп, сиз жалгыз келсеңиз балким эл аз келип калышы мүмкүн. Сиз жалгыз койсоңуз эл экөөңөр чогуу келсеңер көп келет да, көп келет. Жана антып коюп атса Кудайдан. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушул Тынар акемдин тоюна келген кадырлуу коноктор. Тынар ака, той кут болсун ака. Тоюңуз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аябай сүйүнүп турам, себеби атамын шакирттеринен ушул Тынар акем сурулуп чыгып элге таанылып, мынтип элге кызмат кылып жүрөт. Аябай мен үчүн чоң бакыт. Жана тамашалашып айттым да Тынар акемечи. Тынар ака, баспайсызбы? Манайыңыз жакшы эле ака, сурап коеюнчу дагы бир жолу. Жакшы ака, жана биринчи антракта бийлебейсизби ака, жүрбөйсүзбү десем, жок Каныбек, муну расход чыкпайт ат, бийлегим келбейт ат деди да. Анан эме Тынар ака менен Ильяс экөөбүз көп жыл иштешип калдык, чогуу 2002 жылдан бери мен чогуу иштешемин. Анан чогуу иштешип жүргөндө Тынар ака мага бир тай берди эле. Ошол тай кайтты ака сизге кайра. Себеби ол тайды мен көрө элекмин да. Анан көрбөй эле ошо тайды кайра кайтардым ака. Анан эртең мен дагы буюрса бир жылдан кийин үй той кылам, ошо тайды кайра жетелеп барбаң ака. Сураныч ака, акчасын эле алып барың ака. Анан эми Оштон келе албай калган агаларыңыз, инилериңизден дагы чоң салам. Жалал Абадтан келбей калгандардан дагы аманатты жеткирип коеюн. Алып коюңуз ака. Неме Абдулдакен көз тирүү айтып алайын, көз тирүүсүндө. Ата ишениш жок да. Абдулдакен көз şu Razıkıptardın atası үйленөбү, баласы үйленөбү, тай кошуп жүрүп, тайыбыз калбай калды силерге. Ошон үчүн торпок кошуш керек эле да. Неме, Каныбек аке, сиз баарынан жакшы күлдүрдүңүз, баарынан. Чын Абдуллашта тарынбаңыз.